Mikrofon бергіле. Рыспаев Қожа Чечевич. Комитет ошылықта комитет. Саламатсыздар. Кечирим сурайм. Оған соғышын ардагерлердің иш-чараларымен кечигип қалдым. Бирок радиодан уктум, не болуп атканын. Эми тергөөчү болуп иштебеген деле кишилерге бул белгилүү да. Бул школьниктерге деле белгилүү да. Башында эле эр токумга кыйжык отуруп алышып, өзүнүн шевинин берген указаниясын кынтыксыз аткарышып, Сапар Сакыч менен ошол жерден айтпадымбы, Куранга карган ал дедим. Мен муну до конца көтөрүп жүрдүм. Бирок бизди депутаттарды эмне деди? Алмазбек Шашенов баш болуп, эл душманы болосуңар. 57-чи курулган ТЦР токтоп калса, Кожоюк Чайчиевич, элдин душманы сен болосуң. Билип ал ушуну десе. Биз болгону ратификация кылып бердик. Урматтуу депутаттар, аткаруу бийлиги деп ат айтып атат. Аткаруу бийлигине тапшырманы мына берип атабыз. Сентябрда заключение берип атам. Бүт мынакей тергөөчүлөр окуп чыкты да. Бердеги замечаниялардын баары бар. ТОсу жок. Ошол кездеги министр институцияга берип атам мен. Бул эл аралык келишимге жатабы деп. Мамбеталиева берип атат, жатпайт деп. Гонконгтон болбойт, берден болот деп сотту берип атам. Аны укпастан колу бутту бурап, Сапар Сакыч баш болуп, аткарылып бүткөндөн кийин комитет менен барып текшерели. Улукбек мырза, мына сиздин атыңызды айтып, счетный палата текшерсин дегенде, Алмазбек Шашеновдун атысы келип атат. Токтотпойсузбу Кожоюк Чайчиевичти? 2 жолу менен токтотту. Бул эмне? Азыр кичине эле пазазыр не болгон ишини кабап коюп атат. Бул шектүүсү башынан эле билип турбайбы? Биз менен сүйлөшпөй туруп, ошолдогу премьер-министр депутаттардын атын жазбай туруп, комиссияга кирип койду. Мен өзүмдүн сөзүмдү айткам. Ошолдогу Осмонбек министр өзү суранып атып көчөдөн, Кожоюк Чайчиевич комиссияда эми каникул болуп калды. Эл үчүн, жер үчүн, эми силер эмне акчаны эле бир голосовать этип берет экенсиңер, биз аны чечебиз деп. Патриотический чувствого уруп бүт депутаттарды. Ошол эле сөз жерде айтылган. Стенограмманы көтөргүлө, бул жерде кыйын болуп депутаттар сүйлөп атпайбы кээ-бирөө? Биздин атыбызды айтып, ошолор кымыйып отуруп, эчтеке айта албай колдоп берген. Мен комитеттин төрагасы болсом дагы сөзүмдү айтып, мына 2 чечимдеги, окубайсыздарбы? 2 чечимдеги замечанияны бирөө да аткарган жок. Өкмөт кийин эптеп алып келди, ТОсун, печаты жок, колу жок. Менде берде жазылып турат, печаты жок, колу жок, алып келдиңер деп. Гонконгду исключить деп атабыз. ТОну алып келгиле жок экен деп атабыз. Ошондо эмне үчүн тендер болгон жок деп жазып берип атабыз. Муну аткаруу бийлиги көңүлгө да алган жок. Уруп да койгон жок. Депутаттар сүйлөй бересиңер, биз алып келип беребиз. Куда вы денетесь деген мамиле кылды. Мамиле Микрофонун кошуп койгула. Кыска аткарылгандан кийин биз текшерип аягына чыгал дегенде дагы до конца колу бутту урап, Сапар Сакыч баш болуп жол бербей турду. Эмне үчүн Шадиевдин бухгалтери бар иштеп калат ТБАда? Бул эмне? Бул көрүнүш тергөөчүгө эмне көрүнүш эмеспи? Эмне үчүн ал адамдар ошол жерде иштеп жүрөт? Бул түздөн түз байланышы бар дегенди билдирет. 150 миллионга түзүлгөндү, ошондо 386 миллион деп алып келип атышат. Ошондо кыйкырып чыктык, ошондо болуптур дедик. СМЕК деген компания келди. Тендер кылышсын, биз специально курган компаниябыз. Биз куруп беребиз алсаңар деп сунуштарын берип атты. Аны дагы көңүлгө илген жок. ТБАны ким алып чыкты? Бу жерде Рая деген советник бар экен, посольствода. Мына ошол берди деп туруп алып келишти. Эми колубуз кыска экен, Кытай жагын текшере албай койдук. Айтып кала бердик. Буларды башында эле ошо тергөөчүлөр момдай кылгасыңар деп эле оптом алып барып кага кош керек болчу. Эркелетпей эле. Берге келип айттырбай, биз деген жүздөгөн ратификацияларды өткөрүп атабыз. Мына баарына депутаттар аткарышын барып, могуну кычка чал, могуну тиги жабдык ал деп текшерип атабыз. Аткаруу бийлиги
Рахмат Кожо Кечевич. Кийинки сөз Мамашева Айсылы Турузбековна. Даслан Рысбекович, уруксатпы? Жок. Кадыркулов. Уруксат. Мен Кожобек Жайчыбекович менен Каныбек Капашевдин суроолорун айтып кетейин дедим элем, кошумча. Аффилированность жанагы Сапар Исаковдун далилденди. Материалдарда, кылмыш ишинин материалдарында баары бар. Эми ал сот чечет го, бирок мен айтам, толугу менен далилденген материалдар бар. Жанагы мен кесиптешим айткандай, Сапар Исаков 2010 жылга чейин мамиле түзүп жүргөн материалдар да бар. Бул үчүн биз тетиги партнерлордон алыс жактан барып допрос жүргүздүк. Далилденчү материалдарды алып келдик. Бунун баары бар материалда. Ким турат баары белгилүү. Рахмат.